Саламатсыздарбы? Урматтуу YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу ата-энелер, урматтуу окуучулар, жалпы эле билимге кызыгуучулар. Биз бүгүн сиздерге YouTube каналыбызда эң сонун бир видеону бөлүшүүнү туура көрдүк. Анда эмесе кеттик. Телефонду кантип туура пайдаланабыз? Албетте баарыңыздарга маалым болгондой, азыр карантин учуру, балдарыбыздын бардыгы бош телефон кармап отуруп калган кези, ошол телефонду кантип туура пайдаланабыз? Жана окуучуларыбыздын, балдарыбыздын кантип телефонду туура пайдаланып жатканын көзөмөлдөй алабыз. Ата-энелер жана окуучулар үчүн сонун маалыматтар бизде. Кеттик анда. Телефон зыяндуубу же пайдалуубу? Бычакты пайдалуу болсун деп ойлоп тапкан сыяктуу эле телефонду дагы пайдалуу болуусу үчүн ойлоп табышкан. Телефонду туура пайдалануунун жолдору: 1. 21:30-тан кийин, эң кеч 22:00-дөн кийин интернетти өчүрүп коюшубуз керек. Wi-Fi жана мобильный данный деген нерселерди өчүрүп коюуну талап кылыңыздар. Китеп окуй турган тиркемелердин болушу: телефон аркылуу китеп окуунун мөөнөтү 20 мүнөттөн ашпоого тийиш. Эгер андан аша турган болсо, көзгө зыяндуулугу көбөйө баштайт. Бүтүрүүчү класстардын жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо сайттарына катталуусу: онлайн сабактарга катталуу, тил курстары, математика курстары, программалоо курстары жана башка көптөгөн курстарга катталып, бекер окуй турган, акча төлөп окуй турган олтура сайттар бар, ошолорго катталуу керек. Дүйнөлүк ачылыштардан кабардар болуп туруу, жаңылыктарды чагылдырган каналдардын нейтралдуу болушуна көңүл буруу. Албетте, азыркы учурда дүйнөлүк бардык жаңылыктарды эле интернеттен алып атабыз, бирок көпчүлүк каналдар жалган маалыматтарды берип, жөн гана подписчик же катталуучу чогултуунун аракетин көрүүдө. Ошол жактардын нейтралдуу болушуна сөзсүз ата-энелер көңүл бурушу керек. Колдонушубуз керек болгон тиркемелер: эң зарыл болгон жери ушул жер. Балаңыздын колундагы телефондун кандай тиркемелерди көчүрүп, кандай тиркемелерди колдонуп жатканын албетте сиз көзөмөл кылышыңыз керек. Бул биринчиси YouTube каналы, сөзсүз болушу керек болгон тиркеме. Upgrade тиркемеси жалпы республикалык тестирлөөгө даярдануучу окуучулар үчүн зарыл болгон тиркеме. Сынактайм тиркемеси сөзсүз керек болгон тиркеме. Instagram тиркемеси албетте болушу керек. Бул жакта да пайдалуу каналдар бар. Эл сөздүк тиркемеси билимге кызыккан ата-энелер үчүн же болбосо мугалимдер үчүн, окуучулар үчүн зарыл болгон тиркемелердин бири. Telegram тиркемеси, Zoom тиркемеси албетте бүгүнкү күндө онлайн билим берүүдө окуучулар үчүн эң зарыл болуп турган тиркеме. Mega 24 тиркемеси, бул дагы Megacom тармагынын иштеп чыккан тиркемеси, онлайн билим берүү үчүн бүгүнкү күндө өтө зарыл болуп турат. E-reader тиркемеси, китеп окуй турган тиркеме, бул тиркеме дагы сиздин балаңыздын телефонунда болушу керек. EduPage тиркемеси онлайн билим берүүдө колдонула турган, тапшырмаларды бере турган, окуучулардын баалары коюла турган, ата-эне көзөмөлдөй турган бир тиркеме. WhatsApp тиркемеси жана Duolingo тиркемеси. Бул тилдерди үйрөнүү үчүн эң сонун тиркеме. Бул тиркеменин дагы кандай колдонуунун видеосун биз каналыбызга киргизгенбиз. Албетте бул биз сунуш кылган гана тиркемелер. Мындан да жакшы тиркемелер албетте бар. Жана алар тизмеге кошулбай калган болсо, комментарийге жазыңыздар, башкалар дагы билишсин. Жарнама: жыртыга даярдануу боюнча убакыт дүнөмдөңүз жана курстарда алган билимиңизди үйдө дагы бекемдеңиз. Upgrade Checkit KG онлайн жыртыга даярдоо сайты. Бул жерге кабарлашсаңыздар болот. Онлайн билим алууга жана дистанттык билимге пайдалуу боло турган сайттардын тизмегин бердик. Edu Checkit Gov Checkit KG билим берүү жана илим министрлигинин сайты. Testing Checkit KG OERT бүтүрүүчүлөр үчүн. Google Checkit KG жана анын бардык тармактары, Google Classroom болсун, Google Disk болсун же болбосо Google'га байланыштуу бардык тармактарын колдонууга чакырабыз. Udemy Checkit.com, SoloLearn.com программисттер үчүн жана билимге кызыккандар үчүн сонун курстар бул жактарда бар. Бул жактарды да сөзсүз көрүңүздөр. Mentor Checkit Edu Checkit KG, Sabat Checkit KG, Yaklass Checkit.ru, iBilim Checkit KG
Бул каналдар дистанттык билим берүүгө жана онлайн билим алууга өтө пайдасын тийгизе турган сайттар. YouTube тармагында да мугалимдер, окуучулар жана билимге кызыккандар үчүн кыргыз тилдүү сонун каналдар бар. Бул жерге кошулбай калган каналдарды сиздер комментарийге жазыңыздар. Кийинкилерде балким алар тууралуу дагы бир видео киргизишибиз мүмкүн. 1. Ынтызар адам кызыгууну жоготпо деген өзүнүн девиси менен Билимот деген канал бар. Бул канал жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоодогу сонун канал. Элдор Далиев онлайн билим алабыз. Заманбап технология, компьютер, лидерлик, мотивация деген лозунгтар менен сонун кыргызча канал. Тынчтыкбек Жанадылдын каналы деген программист байкебиз бар. Ошонун дагы сонун каналы, буга да катталууну унутпаңыздар. Ал эми акыркысы болсо Турат Алыбаев деген канал. Бул каналда дагы жакшы видеолор болсо керек. Эми бул жогорудагылар сыяктуу күчтүү канал болбосо дагы катталып коюңуздар. Instagram. Бул соц тармакта да болсо жырытыга байланыштуу сонун каналдарды бердик. Билим борбору, Оторбаев У, Билимот Эду, Билим академиясы, OETSTM Official. Ушул Instagram баракчаларга биздин окуучуларыбыз сөзсүз катталган болушу керек. Ата-энелер муну көзөмөлгө алышы керек. Эгерде мындан да жакшы каналдар болгон болсо, аларды биздин комментарийге сөзсүз жазган болушуңуз керек. Биз аларды дагы окуучуларга жеткирүүнүн аракетин көрөлү. Албетте ишенебиз. Instagram өтө чоң тармак, ал жакта сонун дагы каналдар болушу мүмкүн. Бар болуш керек. Биз билбегендерди комментарийге жазыңыздар. Telegram. Бул тармакта дагы электрондук китеп окуу, аудио китеп окуу, мотивация бере турчу жакшы сонун каналдар бар. Жырыты KG, Rocket KG, Маалымат спутниги, PropBook, WebStore Audiobook деген сыяктуу каналдардын тизмесин бергенге аракет кылдык. Сиздер бул тармактын дагы жакшы каналдарын билген болсоңуздар, комментарийге калтырыңыздар. Сиздерге телефонду туура пайдалануу менен көптөгөн ийгиликтерге жетишиңиздерди каалоо менен мен Турат Алыбаев. Биздин YouTube каналга катталыңыздар. Ар кандай ой пикирлериңиздер болсо turat@gmail.com электрондук капчыгыбызга катыңыздарды жазыңыздар. Билим борбору Instagram баракчабызга катталыңыздар. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Жашоонун ырахатын сезип жашаңыздар.